Жалал Абадта президент Садыр Жапаровдун иш сапарынын экинчи күнү уланууда. Бүгүн Сузак районунун Барпа айыл өкмөтүндө Камчыбек Ташиевдердин үй-бүлөсү тарабынан салынган перинаталдык борбор жана балдар ооруканасы пайдаланууга берилүүдө. Иш чаранын салтанаттуу ачылышына президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Ташиевдердин үй-бүлөсү мунай базасын сатып, акчасына Сузакта эне баланы коргоо борборун салып, ал мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров перинаталдык борбордун ачылышында сүйлөп жатып билдирип, Ташиевдердин үй-бүлөсүнө ыраазычылык айтты. Ачык айтып коюшубуз керек, бул иште колу ачык, жоомарт мекендештерибиздин дагы үлүшү бар. Мен ушул жерден баса белгилеп айта кетпесем болбос. Урматтуу кыргызстандыктар, мурда биздин чиновниктер дейбизби, бизнесмендер дейбизби, айтор Кыргызстандан тапкан акчаларын чет жакка чыгарып кетишип, ошол жакта бизнес ачып, завод фабрикаларды салып, ошол жактарга заңгыраган имараттарды куруп, бүгүн дагы ошол бизнестерин көзөмөлдөп Кыргызстанга келе албай жүргөндөрдү баарыбыз билебиз. Мына ошолор сыяктуу болбостон Ташиевдердин үй-бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, анын акчасына мына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат. Бул деген сөз элде болсун, элде болсо бизде болот деген сөз. Мындай кадам башкаларга чоң үлгү болуш керек. Мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүшүнө кол сунган Ташиевдердей атуулдарыбызга ар дайым ыраазычылык билдирем, бар болуңуздар. Камчыбек Ташиевдин демилгеси бир туугандарынын каражаттарына салынган медициналык комплекс генералдын апасы Алима Ташиева апанын тулуп өскөн Чокмор айылына курулуп, анын эстелиги төрөткананын алдына тургузулду. Эстелик президенттин катышуусунда ачылды. Берекелүү өмүр берсин. İşinlerge rivaj versin. Hiç kan bozmogula. Önü ösüp jüre bergile. Başına ölsün bara. Kırgızstan'ı ösün, gül dösün. Gül dötküler yanayından. Rahmat. Hiç bozgula. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat. Тынчтык болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса, мындай Рахмат жайым, кам болма. Экономика өсө берет, элдин турмушу жакшыра берет деген. Ошентип 3 гектар аймакка заманбап шартта 3 кабаттуу төрөт үйү жана 14 жашка чейинки балдар ооруканасы курулуп турат. Айылга оорукана салуу Камчыбек Ташиевдин апасы Алима Ташиеванын көзү тирүүсүндө балдарына айткан керези болчу. Камчыбек Ташиев апасынын үмүтү орундалганын толкундануу менен айтып, кубанычын жашырган жок. Төрөт үйү жана ошол балдардын больницасы ошол мен демилген менен башталган. Жана бул жерге биздин ушул үй-бүлөнүн Ташиевдердин үй-бүлөсүнүн каражаты менен курулду. Муну мен 3 жылдан бери курдум. Анан бул жерге ошол биздин бир туугандарымдын, тууган уруктардын, өзүмдүн, балдарымдын негизи каражаттарын топтоп курдук да. Мына бүгүн Кудай буйрса ушул жерди куруп бүтүп, эми азыр мамлекетке бүгүн өткүзүп беребиз. Толук бойдон бул жер мамлекеттик болот, элдики ошол мамлекет пайдаланат. Бул жерде негизи курулуш максаты ошол өзүңүздөр жакшы билесиздер, менин апам өзү батыр эне болгон, Алима Ташиева деп батыр эне болгон, 11 баланы төрөп өстүргөн. Ошо апамдын ушу мурдатан үмүтү бар эле да. Ушу мен ушу жаш кезимде айта берчү эле. Уулум, эгер колуңдан келсе, ушу айылдагыларга, ушу биздин ушу айылга бир кичинекей төрөт үй куруп берчи. Ошо келиндерибиз кыйналып атат деп көп жолу айтты эле да. Ошо апамдын айткан керезин мына апамдын көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин аткарып отурам. Жана ошого мен негизинен өзүм сыймыктанып атам. Себеби мындан ары келиндерибиз, кыз келиндерибиз башка жака төрөт үй издеп, башка шаарларга барып, же башка мамлекеттерге барып төрөп калышкан. Мындан ары андай болбойт, себеби бул жерде бүгүнкү күндөгү талапка жооп берген бардык эң негизги таза жана акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар келди. Булар Германиядан, Европадан, Америкадан,
Түштүк Кореядан, Япониядан, Кытайдан, Россиядан келген ушундай медициналык жабдуулар болду да. Мындан ары ушул балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз төрөгөндө, чоңойгондо ушу мамлекеттин камкордугуна ээ болот деген чоң үмүттөмүн. Жана дагы бир жолу айтамын, бул жер ушул Барп айылынын Чокмор деген айылы. Ушу Чокмордо апам туулуп өскөн. Апамдын туулуп өскөн айылына салдым атайы. Апам ушул жерде бир чоң болуштун, эл башкарган чоң болуштун небереси болгон. Мен ошол болуштун чебереси боломун. Ошондуктан апам ар дайым ушу эл жөнүндө, элдин камкордугу жөнүндө ушул көп ойлонуп ушундай жүргөн аял болчу да, ушундай эне болчу. Муну бул жердикилер өтө жакшы билишет. Ошондуктан мен бүгүн ушу сыймыктанып турам, бир жагынан, эки жагынан толкунданып турам. Өзүмдүн кылган кызматыма карабастан, өзүмдүн бүгүнкү күндө коомдук ордума карабастан ушу жаш баладай болуп сүйүнүп турам. Рахмат. Апамы кубантканыма. Рахмат. Өзүм да өтө толкунданып турам. Себеби апам мелеси, апам тирүүлүктө жүргөнү оюбузга келип атат. Апам көп балалуу адам үчүн биз ушул мына төрөт үйүнү ачканга өтө сүйүнүп атабыз. Себеби мурунку маалдарда ушундай шарттар жок эле. Апам ушу 11 баланы төрөп чоңойтуп, баарыбызды окутуп, кыйынчылык менен ушу мезгилден өткөн. Ошол мезгилде кыйынчылыктарыбызды мындай оңой, азыркы мезгилге оңой болуш үчүн, шарттар түзүлүш үчүн ушул кыйналбай, эне бала сак жүрүш үчүн ушул шарттар жаратып атат да. Камчыбек, мен ушу 11 бир туугандын эң чоң, кыздардан эң чоңумун. Ушуларды биз чоңойтконбуз, апам менен, атам менен бирге. Эми азыр сүйүнгөнүмдөн башкача неме деймин, эгер апам тирүү болгондо башкача болмок да. Бирок апамдын көп керездери бар эле да. Балдарым чоңойсо, эли журтка жакшы кызмат кылса, ушу биз көрбөгөн шарттарды эли журтка, бала чакабызга көрсөтсө деген апамдын ушундай тилектери бар эле. Кудайга шүгүр ошондой тилектери орундалды деп ойлойм. Ташиева Алима атындагы төрөтүү болуп аталгандыгы өтө туура. Себеби Алима эженибиз жашыбыздан билебиз. Биз мына 80ге чыгып калдык. Алима эже ушундай адам эле. Эмгекчил. Ал убакта мына жаштар билбейт. Бул жерде ал Алима эжени тааныганда анча-мынча бар иштерин билбейт. Ал убакта аялдардын иши ушундай эле. Башына бешик кармайт эле мындай. Мына жерине bir oramolga кружка, анда пияла жок, кружкаларды шагыратып үйүп алат эле, чайнектин кружканы. Анан башында бешик кармайт кружка менен. Бешиктин ичинде бала бар. Мисалы ушу камчылар ошо бешиктин ичинде барып, талаада чоңойгон. Ал эми бир колунда кетмен, мына желкеде. Мына ушундай кылып жүрүп, бешик көтөрүп барып жүрүп, балдарды багып, ошо ысыктын ал убакта ысыкты айта көрбөм. Алардын тарбиялаган балдар бардыгы алал пешинеттер тамак менен тамактанышкан. Пешинеттер менен бир нан арам тамак жеген эмес. Бул ошондой эме менен тамактанып, жашап, машул убакка чейин эл үчүн кызмат кылып келе жатат балдары. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, биздин айылдын кулуну, өзүбүздүн генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич баш болгон улуу адамдар келип, биздин айылыбызга эң керектүү төрөт үйүн менен камсыздап берип жатат. Бул эне мүрөк, эне бул адамзаттын тамыры дегендей, энелерди сыйлоо бул илгертен эле биздин Камчыбек Кыдыршаевичтин эң бир колго алган самалыктарынын бири. Мына ошону улантып, ушундай бизге жакшынакай төрөт үйүн куруп берип атат. Биз бул кишилерге аябай ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Эли журтубузда тынччылык болсун, кыргыз элибиз өнсүн, өссүн. Ушул адамдардын аркасынан ушунчалык гүлдөп, өнүгүп, заманыбыз тынччылыкта жашап атабыз. Баарыбызга ушул заман кут кылсын. Өлкө башчы эне баланы коргоо борбору жана балдар ооруканасында түзүлгөн шарттар менен таанышты. Мед комплексте бейтаптарга бүт шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Борбордо операцияларды жасоого бардык аппараттар алынып келинген.
бул жакта реанимационный стол деп коет. Bir momentте qancha odam qabul olasiz? Bir momentте 6 параллельно роды болсо болот. Суткасына 6 айымдык. Элдин баары сиздерге бүгүнкү күндө ыраазы, келечеги муун болгон ушул жерден эли журтка мамлекетибизге кызмат кыла турган эр азаматтар төрөлүп 8 миллион 9 миллион деген сандар көбөйтүшкө Аллахтан насип этсин. Жүзүңүздөр жарык болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, эң негизгиси тынччылык, мамлекетибиз аман болсун. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчы балдар ооруканасына 2 тез жардам унаасынын ачкычын тапшырды. Унаанын ичи жандандыруу бөлүмүнө ылайыкташып, тез медициналык кызмат көрсөтүүгө керек учурда операция жасаганга да шарты бар. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтан ушул мамлекетке берилген оорукананын ачылышы менен куттуктоо сөзү менен кошо өзүнүн белегин ала келген экен. Бул реамобиль деп коет. Ушул машинаны 2 машинаны ушул ооруканага белек кылды. Мен өзүм ушул депутаттык ишмердүүмө чейин ушул медицина кызматкери, анын ичинде ушул төрөт бөлүмүндө акушер-гинеколог болуп иштеген үчүн мындай заманбап оорукананын ичиндеги заманбап медициналык жабдыктарга жана ушундай реамобилдерге муктаж экенин мен өзүм көрүп ушул ишти аркалап келгем. Бүгүнкү күндө ошонун баары чечилип отурат. Бул машина жөнүндө айтып кете турган болсок, президентибиздин белегинде бул реамобиль ичи мындайча айтканда реанимациялык бөлүм. Мунун ичинде мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүт бар жок кислороддор менен дефибрилляторлор, мониторлор, кислороддун подачалар, бул стол көтөрүлөт. Эгер керек боло турган болсо, оор учурларда биринчи медициналык, биринчи хирургиялык жардамдар көрсөтүлө турган болсо, ошонун баарын ушул жерде машина жүрүп кетип атканда жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн бул реанимациялык машина. Керектүү мезгилдерде жанагы иши операциялардан жасаган оңайлаштырылган. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көпчүлүк учурда биздин калкыбыздагы жана ооруларны оорлоштуруп алганда ошол эле кош бойлуу биздин аялдарыбыздагы кээде баягы оорун өткөрүп берип, кээде эс үчүн жоготкон мезгилдерде ушул тез жардам машинасын чакырган убактар болот да. Бул ошол жерде аялдын чакырылган жерге жеткен убакыттан баштап оорукананын ичинде кандай жардам көрсөтүлсө, ошол жардам жеринен көрсөтүлүп, больницага келгичекти бар жок жанагы кечиктерилип медициналык жардамда көрсөткөнгө шарт түзүлгөн машина. Буга чейин мындай унаалар болгон эмес, тез жардам унаалары? Эми ачыгын айтыш керек, мындай ичиндеги мынчалык жабдуу менен, мындай оборудование менен мындай машиналар жок болчу. Бул баягы акыркы үлгүдөгү бүгүнкү замандын талабына жооп берген чыныгы реанимациялык автомобиль. Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборун куруу иштери 2023-жылы башталып, курулушу 3 жыл жүрдү. 2 объектке Ташиевтердин үй бүлөсү тарабынан 11 миллион доллардан ашык каражат жумшалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.